Салам достор, бул кайрылууну кылбайт элем, бирок акыркы учурда белгилүү эле журналист сөрөй адамдар Сузак районуна караштуу номер 16 Жалал Абад областынын Сузак районуна караштуу номер 16 Сайдулла Акбаров атындагы мектепте болгон окуядагы видеонун чыгып таргап кетиши боюнча бул туура эле кылышкан. Эгерде кыз күнөөлүү болсо туура эле жаза колдонду. Биз өз учурда дагы ар кандай жазаларды колдонуп келгенбиз. Биз ата бабалаштан бери ошондой тарбия көрүп келгенбиз деп көп жазуулар болуп атат да туугандар. Анан эми негизи биздин коомдо нормалдуу, цивилдүү коом болсо, анда деги эле мындай сөздөр чыкпашы керек болчу. Эми жөнөкөй карапайым адамдардан мындай сөздөр чыгышы мүмкүн болчу. Бирок журналисттерде мен интеллигентмин, бул коомдун көрүнүктүү адамдарымын дегендердин ушинтип айтып атканы албетте өкүндүрбөй койбойт. Ошондуктан менин 4-5 багыттуу кайрылуум бар. Биринчи кайрылуум ошол Сайдулла Акбаров атындагы номер 16 мектептин жанагы кичинекей кызды чөгөлөтүп кечирим сурап атканда ошону карап турган мугалимдер жана чоң адамдардын, чоң кишилердин атын айтып кетмекчимин. Сиздер адам эмессиздер. Сиздерге кайрылып кереги жок. Сиздер мугалим деген атка эмес, адам деген дагы атка татыктуу эмессиңер. Айбандар ошентип баланы чөгөлөтүп кечирим сурап атат. Илгерки байыркы таш заманында ошондой кылышчу. Сиздер ошондой деңгээлдеги адамсыздар, сиздерге кайрылып кереги жок. Экинчи кайрылуум бул Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровго. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз Конституция боюнча Конституциянын аткарылышынын гаранты болуп эсептелинесиз. Өзүңүздүн президент кызматына келип атканда дагы колуңузду Конституцияга коюп, ушул Конституциянын ыйык сактаганга жана ошол Конституциянын гаранты болууга ант берем дегенсиз. Ошол Конституциянын сиз кол коюп ант берген Конституциянын 32 беренесинин 3-пунктунда так кесе мындай норма бар, өзүңүздөрдүн юристиңизге айтсаңыздар болот, ошол талкуулап берет. Ал жерде көрсөтүп турат, Кыргыз Республикасындагы бир дагы адам тигилже бул ойду айтууга же болбосо өзүнүн оюнан баш тартууга мажбурланбайт деп так кесе көрсөтүп турат. Орусча айтайын, никто в нашей стране, в Кыргызской республике, ни один человек не может подвергаться, принуждаться к выражению какого-либо мнения, либо отказу от этого мнения, деп так кесе көрсөтүп турат ошо Конституцияда. Кечиримди кыйнап суратуу адам баласын, бул ошол өзүнүн оюн кыйнап, мажбурлатып өзгөртүү болуп эсептелинет. Ошол эле Конституцияда биз деген демократиялуу өлкөбүз, укуктук өлкөбүз, Конституциянын нормалары түз ишке кирет, түз күчү бар деп турат. Конституция имеет прямое действие деп турат. Демек, Конституциянын нормаларын ошол мектепте Жалал Абад областынын Сузак районунда ушул Конституциянын нормасын, жок эле дегенде бир Конституциянын нормасын одоно бузган. Ошол мугалимдер, ошол жерде турган чоңдор бүт баары одоно бузушкан. Ошондуктан сиз Конституцияны сактап, Конституциянын аткарылышына гарант болуп берип, ошол адамдарга чара көрүп, жазасын бергенди өз көзөмөлүңүзгө аласыз деп ойлойм. Урматтуу Каныбек Капашевич, демократияны көп жылдан бери сүйлөп келесиз, демократияны айтып келесиз, биз мугалимдер деп ардактап, даңктап келесиз, сиз билим башына келдиңиздер, ошол эки билим мекемесинде ушундай жапайы окуя болуп атат. Бул жерде кескин түрдө чара колдонушуңар керек деп ойлойм. Эми урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич жана укук коргоо органдарына кайрылып кетмекчимин. Сиздер бирдеке болсо эле тигилже бул мыйзам бузган адамдарды кармап алып кечирим суратып киресиздер.
Ала туура ар кандай кылмыш кылды, ошол эки укук коргоо органдарынын кызматкерлери тургуза калып эле кечирим суратып келет. Элдер деле муну туура кабыл алышып, рас болду, ошол экин кечирим суратты деп келебиз. Кесепети көрдүңүздөр. Бул абдан чоң өрнөк болуп калды. Азыр жөнөкөй кишилер деле тигил же бул адамды кармап келип, ошол туура эмес иш кылды десе деле кечирим суратып атышат. Аягы жетип келип эмне болду? Ошол өрнөк мынакей мугалимдерге келип жетти. Кичинекей жаш кызды чөгөлөтүп кечирим суратып атышат. Ошондуктан мен сиздерге кайрылып кетмекчимин. Ошол кечирим суроо чынында эле пиардан башка эч бир натыйжа алып келбейт. Кечирим сурай турган болсо, өз адам өз ыктыяры менен өзүнүн оюн өзгөртүп кечирим сураса болот. Ал эми укук коргоо органдарында, жанагы милиция кызматкерлеринин тергөө бөлмөлөрүндө туруп кечирим суратуу практикасын токтотосуз деп ойлойм. Бул жапайы өткөн кылымдын бир белгилери болуп келе атат. Биз ошо экени ушул укук коргоо органдарынан келип биз таркатып атканыбыздын кесепети ушундай болуп жатат да. Эми жалпы элге кайрылып кетмекчимин. Ошол Сузак районунда жашаган элине да кайрылып кетмекчимин. Мен 90-жылдагы Ош окуяларын көргөн жокмун. Кичинекей бала болчумун. Бирок 2010-жылдагы Ош окуяларын мен ошол жерде өз көзүм менен 30 жаштагы жигит болуп башынан аягына чейин көрдүм. Ошол жерде элдер атып, бири-бирин атып өлтүрүп аткандарын көрдүм. Эки улут бири-бирин ошол жерде муздап аткандарын көрдүм, мен көрдүм. Андан бери көп өтпөй эле 13 жыл өтүп кетти бүгүнкү күндө. Эми караңыздар, видеону караңыздар. Видео көрдүңүздөрбү? Видео бул кышкы учурда тартылган экен. Бирок бара-бара келип, азыр мынакей жай келейин деп калганда 3-4 ай өткөндөн кийин анан чыгып таркап кетти. Эмнени билдирет бул? Демек бул видео өлбөйт экенин билдирет. Бул видео жүрө берет экенин билдирет. Бул биринчиден. Экинчиден караңыздар. Жанагы кыздын мен так маалыматын дагы билбейт экенмин, бирок маалымат булактарына чыгып кетти. Бул кыздын ата-энеси жок, жетим кыз деп чыгып кетти. Бирок бул дагы өтө маанилүү эмес. Маанилүүсү башка жер. Кызды көрдүңүздөрбү? Биринчи ошол жерде ыйлап, өзүнүн чындыгын өзбек тилде айтып жатат. Ал эми болбой чөгөлөтүп туруп кечирим сура дегенде кыргыз тилинде кечирип койчу деп өзүнүн ошо классташ курбусунан кыргызча кечирим сурап атат. Ош окуяларынын кагылышуулары кесепети ушундайлардан толуп келип жарылган. 90-жылдары дагы, 2010-жылы дагы бирден бир себеби, кан төгүлгөн себеби ушуга окшогон алыстыкты көрбөгөн, ушуга окшогон бири-бирин жемелеп отуруп айбанча иштерди кылып атып, аягы ушинтип кан төгүлгөн. Туугандар, биз мындайга чоңдор, акыл эстүү адамдар алып барбашыбыз керек. Биз кайра баарын ынтымакка чакырышыбыз керек. Эми кичинекей жаш баланы чөгөлөтүп коюп карап отурган болбойт да. Кайдан билесиздер? Ушул видеону кармап алып, мынакей могул кыргыздар биздин кызыбызды кандай кылып атат деп айтып жүргөндүр. Аны каяктан билесиздер, туугандар? Мына улуттар арасындагы араздашуу ушундай кичинекей нерседен эле башталат. Азыр балким алар унчугушпайт, бирок бир учурда башка дагы себептер толуп келип туруп, анан ушунун кесепети, кичинекейдин кесепети көп адамдын жаны кыйылат. Көп адамдын каны төгүлөт. Ошого барып жетип келебиз да, туугандар. Чоңдор, акыл эстүү адамдар, биз мындайга таптакыр жол бербешибиз керек. Биз цивилдүү, мыйзам иштеген өлкөдө, демократиялуу өлкөдө жашап атабыз да. Биз билимдүү өлкөдөбүз деп мактанып келебиз да, туугандар. Биз Кеңпейил, Айкөл, Манастын урпактарыбыз деп айтып келебиз да. Анан кантип ушундайга жол беребиз? Урматтуу элим, ошондуктан мен баарыңыздарды чакырып келем. Ушундай нерсеге таптакыр жол бербешибиз керек. Бул жапайычылык да. Бул кайра мурдакы кылымга өзүбүздү тарткандыгыбыз болуп келет да. Эми урматтуу ошол жердеги Сузак районунда жашаган адамдарга кайрылып кетмекчимин. Ушул кызды көрсөңүздөр, билсеңиздер, менин сөзүмдү жеткириңиздерчи. Урматтуу менин карындашым, кызым, кичинекей жаш кыз экенсиң. Ушу бир ызаңды мага бер. Мен кечирим сурайм. Ошол тегерегиндеги турган
чоң эркектерден мен кечирим сурайм. Мага окшогон Кыргызстанда ошол эки сенин видеоңду көрүп, зээни кейип, боору ооруп, ошол жердеги чоңдорду, сени чөгөлөткөн чоңдорду жек көргөн адамдар абдан көп. Мен дагы боорум ооруп, зээним кейип турат. Ошондуктан ошол урматтуу карындашым мен, урматтуу ошол эки кызым, бир ызаңды мага бергиниң. Чоңдор туура эмес кылышты. Чоңдор ошол жерден сага аябай катуу ызалык кылды. Мен сенден кечирим сурайм. Анан ошол жерде тегеректеги адамдардан ошол кыздын дареги бар болсо, телефону бар болсо, мага бериңиздерди суранам. Карындашым, мен менен байланышыңды суранам. Бизде Кыргызстанда ошо дүйнөсү кенен болгон, билимге тартылган, билимге умтулган, билимдүүлөр көп болсо экен деген адамдар көп. Жанагы тегерегинде турган мугалимдер, алар мугалим эмес. Алар мугалим деген атка татыктуу эмес. Бирок башка мектептерде, ошол эле балким мектебиңде башка чынында эле чыныгы мугалим деген улуу атка татыктуу адамдар абдан көп. Ошондуктан мен менен байланыш алтын. Мен колумдан келген жардамды берем. Бул өлкөдө сен жалгыз эмессиң. Бул өлкөдө мага окшогон агаң, мага окшогон адамдар, сага боор тарткан адамдар, кол суна турган адамдар абдан көп алтыным. Макулбу? Эч сынбагының. Эчтеке болбойт, жашоодо өйдө ылдый боло берет. Жашоодо жаман адамдар дагы тилекке каршы көп. Бирок бул жамандык сени күчтөнтүш керек. Сен алдыга умтулуп, билимдүү болушуңа чоң түрткү болот деген ишеничтемин алтыным. Аман бол.